Ооба, туура эле чалып атасыз. Жаңы ачылган больница, Кустур деген больница ачылган азыр жаңы. Бул Орто Азия боюнча абдан популярдуу болуп атат. Сырттан дагы чет мамлекеттен керек болсо келип атышат. Туура эле чалып атасыз. Сиздин күйөөңүз ооруп атабы? Кандай симптомдор болуп атат? Оорунун белгилери кандай? Алам эле дей берет, эч кимге эч нерсе бербейт. Алганын алып койсоң ооруп калып атат. Анда биздиники, биздин пациент экен анда. Кайерде иштейт эле? Айыл өкмөт? Кечирип коесуз, биздин андай майда чүйдөгө убактыбыз жок азыр. Биз биякта орун жок. Бизге дегенде жогору жактан заказдар келип атат. Мындай кылыңыз, бир жылы сууга, бир 2 литр жылы сууга марганцовкадан кошуп туруп ичирип коюңуз, кузат болду анан. Андан кийин анан калганын дагы акшилер келип калды. Анан чалып турасыз, мен айтам. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Мен баягы күнү чет мамлекетке кеттим эле дары издеп. Ошондо келген экенсиң. Баягы келсем жок экенсиз. Ден соолугуңуз кандай? Иштеп атасызбы? Жакшы, жакшы. Үйдөгүлөрүң жакшыбы анан? Жакшы, Кудайга шүкүр. Элдерден издеп калдым, издеп атам. Элдерден угуп калдым, акең жаңы клиника ачты. Өзгөчө экен деп мындай. Үстүн өзгөчө экен. Жомон чоң клиника. Эме, даже бул азыр башталышында эле батпай атат анан кийин. Чоңойтуш керек да, аябай. Бул спрос көп болуп атат. Кандай ооруларды дарылап атасыздар аке? Эми бул негизи элдер мындай больница ачылат деп ойлогон эмес, ошон үчүн көп жылдан бери, асты 30 жылдан бери ооруп атканы бар. Амаркетс платформасы жөнүндө түшүнүгүңүз бар беле? Анда мен сиздерге кыскача Амаркетс платформасы жөнүндө түшүндүрүп берем. Амаркетс платформасы 16 жылдык тажрыйбага ээ онлайн брокер болуп саналат. Амаркетс платформасында 500дөн ашык инструменттер жана ошондой эле популярдуу криптовалюталар бар. Амаркетс Стратспайлетте 4-8 рейтингине ээ. Жана ошондой эле жалпы кардарлар үчүн 24 саат бою сиздерди коштоп жардам беришет. Амаркетс жалпы кардарлар үчүн өтө ыңгайлуу. Ал нерсени сиз телефон приложениясындагы көчүрүп алып, ал жактан кем счет менен атайын тажрыйбаларды да өткөрсөңүз болот. Сиз өзүңүздү финансы рыногунда сынап көрө турган болсоңуз, анда бул жердеги QR код менен же болбосо төмөндөгү шилтеме аркылуу, ссылка аркылуу кирип, Амаркетс боюнча кенен маалымат алсаңыздар болот. 70-80ге чыгып кеткендери бар, ооруп жүргөн. Бул мындай да беркилүү ооруларда эмес. Беркилүү оорулар белгилүү болгон ошого дарын саясың го. Бул башкача. Бул мындай профессиональный болезнь деп коет да, мындай түшүндүрөйүнбү? Бирөө мисалы өмүр бою бир чоң болуп иштеди да. Анан ошол жумуштан түшүп калды, сразу ооруп калат. Анткени ошо иштеп жүргөндө ичкен жегендер бар го, ошону кусам деп сразу жүрөгү кармап, ошондой ооруп калгандар. Мына жакында эле бирөөнү операция кылдык. Ичин операция кылсак, ичинен 3 завод, 4 трактор, 11 гектар жер, мондай ашказан эме туруп калыптыр да, ошону аш болбой калыптыр ошондон. Аттиш, глазкоукца. Кычкач туруп калды. Кычкач. Ошондон билинип калганан эме. Заманба ооруларды дарылап аткан экенсиздер да. Жердегилерди эми айтып берсем азыр. Мисалы чака мына, тушта палата жатат го мына бала. Биринчи палата. Эмне деген оору менен ооруп жатат? Эмне болуп жатат бул? Эми бул түшүнүктүү болсун үчүн атын менен айтайын, бул митинг деген оору менен ооруйт. Митинг деген оору менен. Ал кандай болот экен ал? Бул мындай да оору өзү постепенно барып жугат бири-бирин, анан күчөп кетет. Мына мисалы көчөдө 2 киши сүйлөшүп турат да. Жөн эле бир 2 дос. Жөн эле сүйлөшүп турса, биякта үчүнчүсү кетип атып эле тигил экөөнүн сөзүнө тыңшап баштайт да мындай. Анан тигил экөө, үйгө карточка алып коюш керек эле десе эле, бул тааныбаса деле жанына бар эле. Алып коюш керек, бирок карточка кымбаттап кетти. Ошо жерде сүйлөшүш керек деп ушинтип баштайт. Өзү чуну жакшы. Өзүнүн немесинде. Адамдар киши чогулган жерлерде баштайт. Как раз мен onu токтогон жеңем силерге алып келип жаткырышың керек экен. Ошондойбу? Токтогон деген жеңем бар, айланайын, ушундай. Şu 5 kişi çok olsa 6 sola. Ne oldu? Akimdi getiriyoruz. Ne oldu? Ne dep böyle şimdi öyle ne? Ошо как раз биздин клиент экен анда ошо. Ушул токтогон жеңем көргөндө бечара акимди сагар жийинбай бирге чейин чыгат экен. Бир жет пайдасы да бар экен, ошондой ооругандарды да таап бере тургандай экен ал. Бечара айыл өкмөт ошо жеңемен качып күндө жумуштап үйүнүн аркасынан келип кетти бечара. Мына ошондой оорулар бизде. Аке, муну кантип дарылайсыңар, кандай кылып атасыңар? Буну эми дарылаштын жолу аябай кичине мындай татаал да. Көп расходтар кетет. Мына мисалы бул өзү ошол митинг деп атабадык го. Өзү митингде жүргөндөй сезиш керек. Өзүн.
Ошондой. Мына мисалы азыр муну комнатасына киргизсем, бир жак стенасына мындай кылып площадьтын сүрөтүн тартып берип койгонбуз. Бияк стенасында. Себеби биякты кышайып жатса, площадьта жаткандай болуш керек да. Анан кайра биякка оодарылса, анда биякта ак үйдүн алдында жаткандай болуш керек. Ушундай. Өзүн сезиш керек. Ак үйдүн сүрөтүн тартып койгон. Ошондой. Биягын каранып, тура калып, кикирип ийгенге даяр болуш керек да. Анткени бул ошол моментте баягы возбуждаться этип, ошол аралашып аткан моменттен кармап келген укол сайыш керек. Буга минчи керек, патологко түндүктүн сүрөтүн тартып берип коюшуңар керек экен да. Уже палатада жатканда, ошол палата ошол площадьта боз үйдүн ичинде жаткандай болуш edi, боз үйдүн. Айтып атпайм, мына эң биринчи жумушубуз ушундан башталат. Эрте менен. Мына алам доктурлардын баарын чогултуп, больнойлорду да кошуп келип анын ушунун комнатасына кирип алып анан кыйкырабыз, чуру-чуу болобуз. Кетсин деп кыйкырып. Нормальный адам чуру-чуу чочуп кетип, окуй эмне болду дейт го. Антпейт. Биз чурулда бакырып турса анан бул көңүлү көтөрүлүп ойгонот дагы башталды. Ойгонот да, көрдүңбү мына? Кадимкидей мына жерге тиги ак үйдүн алдына студенттер жалдап келип, алар досо эме жазып алышат мондай. Мына эртең 8 мартта дагы көрөсүң ошол. ЛГТП бир балекет деп жазып алып, кызыл жашыл чачтарын бояп алышып, монтип анан чурулдап турушат. Анан муну арасына кошуп ийебиз. Анан ошол моментте буз дагы деп кыйкырып ушундай өзүнөн кетип аткандан кармап келип уколду тарс саяз. Ушун эффект болот да. Бирок чуркап кеткан жеринен. Бирок биздин эме дарылар анча эме болбой атат. Жардам бере албай атат. Анткени булор сырттан жукканда. Тики час болду атбек тынчыраак турула. Сырттан жукканда. Анан кийин ошол сырттагы душмандар менен ички душмандар бири-бири менен байланышып, ушул тоскоолдук болуп атат. Биздин дары болбой атат. Анткени биз дарын сырттан алып келип атабыз да, мисалы кетанал деген дары жакшы болбой аткандыктан, биз сыртка барып доллар менен кетаналдын ордуна токтонал, анан жатанал деген сыяктуу дарыларды алып келип атабыз. Токтоналды берип, токтоп туруп, жатаналды берип, жаткырып коесуңар. Ой, бирок кадимкиден айыгып кетип атышат. Анан айыгып кеткен билгенден кийин баягы кашайып жана ички душман, сырткы душманга телефон чала коюп, анан тигилер дагы алдап коюп атышат бизди. Жана токтонал деген дарынын сыртын жасап туруп, тиги чет мамлекетте ичине токтоналдын ордуна кашайып козгонал деген дарыны жөнөтүп атышпайбы. Анан ичип алып козголуп кетет кайра. Ошол токтонал деген дарыңыздан болсо ала кетишим керек экен мен. Неге? Муну Ошто бир тааныш бар эле. Кече бир Ыдырыс деген журналист бирөөнү токтото албай кубалап жүргөн экен аркасынан. Силерден чыгып кеткен больной эмес ба? Ошо Ыдырыс бизде иштеш керек экен өзү. Больнойлорду таап бергенге жакшы экен да. Iya. Мага да керек дейби? Качып келип ушерге кирип кеткен эмес ошол? Жок, бизде мындай да. Мындайна биздин деги оорулууларды, больнойлорду мында определяция эте албайсың, билбейсиң. Өздөрү ушинтип билдирип коет да. Жөн турган жерде эле деп атканда эле шарт кармап келип туруп биринчи палатага тыгып таштайсың. Ыдырыска эле дайындап коюшуңар керек экен, ошол таап берет экен. Мен ооруйм деп чуркап кетип атат дечи. Дана берсе экен деп, ооруган адам андай чуркаса айланайын, ал Сомалыда эки атана Кыргызстандан чыгып кетет кал эле. Ошол мен баягы интернеттен көрүп бул тренировка болуп аткан бала деп койгом. Көрсө ошо турбайбы? Как будто Ыдырыс аны уруп аткан, сен муну кой деп койчу. Айтып атпайм, биякта кызык оорулуулар бар. Экинчи палатадан көрүп. Муну жанында жатканчы. Не элеңдеп эки жак мүмкүн, не чочуп калган бал кандай? Жок, чочубайт. Бул атайын күтүп атат. Эмнени? Анткени мунун оорусу берки менен байланыштуу да. Мына беркини айыктырабыз да алып чыгып, баягы площадьтын алдына алып чыгып кыйкырып атпайсызбы? Чуручу болуп атканда мунун оорусу козголот. Анткени бул мародер деген оор менен ооруйт. Мародер деген. Мародер. Анан кийин анын оорусу козголгон моментте эшикти ачабыз. Ал жүгүргөн майдан барып туруп банкты көздөй жөнөт. Анткени мына банктын эмесин жасап койгонбуз. Ал кирет да ичине кирип жасалма акчалар бар, ячейкаларды ачып, ошолорду сумкага салып, сүйүнүп шедиреңдеп эшикке чыгып келатканда, биздин врачтар милицияча кийинип барып кармап келип кайра экинчи палатага кабыштайт. Ошо. Анткени жана өзүнүн эмесин, акыбалын өзгөртүш керек да. Аны кармап келип укол сая беришибиз керек. Ошондон айыгат. Силердики өзүнчө эле театр го эле. Ой, берге келсең күндө кызык окуялар.
Men azır bir yerden daha bir balnoy uca siledi işte bunday taң alıştırıp birini gördüm da. Men girip gelesem öyle meni görüp uyalıp ketdi. Şapkasını ıldıy qarap öyle münte öyle betin bekitip öyle jeri qaraydı da biri. Андай орулар көп. Бул орунду мындай деп айтсак болот. Мындай кыргызча айтканда, мындай текебер башка адамдардан өзүн жогору сезген мания величие деп коет го. Ошондой орун менен ооруйт. Ал мындай өзгөчө оорусу кандай учурда кармайт. Ал жана кедей кембагалдарды көргөндө ошолордон уялып, мындай эңкейип, шапкасын ылдый кылып, ушундай уялып. Маршрутка түшкөндөрдү көргөндө мындай жүрөк ичинен начарлап согуп, анан жөө баскандарды көргөндө өзүн жоготуп койт. Кембагалдарды көргөндө козголуп кетет анык. Анорус заман экен. Бир больноюңузду көрдүм, машина айдап жүрөт го коридордо. Эле айнып калганбы? Жок. Жолдо мен келесем коридордо машина айдап аптыр. Мага карап ортон колун көргөз мындай кылып өтүп кетти болго, бияка карап. Ал депутат деген оору. Депутат деген оору мен. Ал мурда депутат болгон экен да. Анан кийин кайра депутат болуп, эми еш айлабай койсо эмне? Мына. Ушул мына. Ушул болчу. Ошол бер. Бул мындай. Бечара аркага берип атат. Жок, бул мындай экен да, мына. Жана айтпадымбы? Ошол жердегидей сезиш керек депчи. Мына. Отургуч дайындап бергенбиз, кабинет дайындап бергенбиз. Бугачы келип, ушул жерге келгенде уктайт. Бечара добуш берип атат отуруп. Үйнөн уктабайт муну кылам. Ушул жерде уктап, ушундай өзүн эме кылып, ушул жерге келип анан ушинтип кээ моменттерден пайдаланып анан жана дарысын берип, уколун сайып ушинтебиз да. Айнан уктабай калган. Татаал да, бирок бул аябай эме, мындай пунктуальный да. Мында келет, убагында келет, отуруп уктаган убакта уктайт, ушундай. Кетип атат го бу? Кеткен жок. Бул азыр мындайдан айланып бияка чыгат, мына площадьта адамдарды көрдүңбү? Ушуларга чыгат. Булар да ооруйбу? Жок, булар ушуну күтүп атат. Айтып атам, ушуну күтүшөт да, эмнегедир билбейм, мындай. Бул чыгат дагы, буларга топтоп алып барып калп айтат да. Уадаларды берет, калп айта берет. Момундай жашоо, момундай болот десе эле булар сүйүнүп эле ооздорун ачып эле деп эле. Ошол жерде турушат. Ишенет ошого. Булардын оорусу жаман. Булардын оорусу 5 жылда бир кармайт. Не деген оору? Калп айтканга ишенишет аябай. Булар эме ишенчек деген оору менен оорушат. Булардыкы 5 жылда кармаганда мына чогуу кармайт булардыкы. Мына мисалы сонун эле жашап аткан болот, ынтымакташып эле кошуна колоңдор менен касса ойноп эле ошентип аткан болот. Анан жана оорусу оптом кармаганда эле чуручу, бири-бири менен урушуп, аялы күйөөсүн сабап, топ болуп, уруу болуп бөлүнүп, жаман кармайт булардын оорусу. Эң жаман оорусу да калпка ишене беришет да. Чын айтып какшап ыйласаң да вообще ишенбейт. Только калпка ишенишет ушундай. Мына мисалы мен кээде чыгып алып айтам да ошол жерде тургандачы, тигини күтүп атышканда. Анан тиги да кээде келбей калат. Ушундай нерселер бар да. Анан мен чыгып алып айтам, ай, бир туугандар, мына мен врачмын. Билесиңерсиң, билебиз дейт. Мен 6 жыл, 7 жыл окуганмын, 30 жыл тажрыйбам бар. Ишенип койгула, могул дары мынау ооруга шифа болот. Ушу дарыны ичкиле десем, вообще ичпейт, ишенбейт. Мен чындыкты айтып атсам, мен профессионал катары. Башка бирөөнү келип алып, дары менен деле иши жок. Ал дары эмнеден жасалганын да билбейт. Вообще эмне дары экенин деле билбейт. Ошол чыгып алып, бир артист келип алып, "Муну ичкиле" десе, чурулдап ичип алышат. 10-дан 20-дан жетелешип ошонун аркасында ичип алышат. Назми менен Фаридага ишенип. Аны билбей, ал артист же ал дары менен иши жок ой. Мен профессионал мага ишенбейт, башка нерсе ишенбейт. Сизге ишенбей, артисттерге ишенет. Ушуну айтып атпаймын. Бечаралар, бүгүн да бир 2 артистке ишенип отурат да, я. Анан кийин сен туруп турсаң, сен анан буякта кетпей туруп турсаң, булардын дагы бир кызыктай оорусу бар. Чогулуп туруп бир убакта деп кол чаап ийишет. Мен таң калдым. Ушу бир нерсеге ишенгендене таң калып. Мен аябай таң калдым. Мен бер жолу чыктым. Эми булар келгенден кийин жанагы калпычыны күтүп турушат го. Анан ал келгенче зеригет окшойт. Мындайынан карасам, о бурчтагысы, бактар мындай кооздук үчүн, тазалык үчүн деп жасап койгон да мен бак деп. Дарактарды.
Ana могу жакта бир тоо барат, ошо дарактарга чүпөрөктөрдү байлап, ошо жерге сыйынып атканын көрөсүң. Биякта мен шаркыратма кылып таштан жасап койсом, ташка сыйынып атканын көрөсүң. Биягына отко сыйынып атканын көрөсүң. Тияктан карасаң, чокко сыйынып атканын көрөсүң. Таң калдым, чокко сыйынган, отко сыйынган эчтик эмес, бокко сыйынгандар да бар экен арасында. Өлкөтейин. Коюңуз. Чын серьезно. Мен айтам да, туугандар, эмне эле ар нерсеге сыйынып атасыңар? Ырыскыны Кудай берет, Кудай берет. Десем, жок, ишенбейт. Булар эртең менен эшикке чыкканда, баягы жумушка чыгайын деп чыкса, машинесине каргач чыгып коет го. Ошого сүйүнүшөт, байлык келди депчи. Карганын богуна сүйүнүшөт да. Булардын ою боюнчачы, карганын көчүгү РСК банкта. Kudaydan tilep ele karganın göçügünen tilep oturuşa etkende bu. Şunday байлойлорду көрдүм. Кээри ушунчалык ошого карганын богуна ишенип алган. Баягы күнү мойканын жанынан өтүп барат, көрүп калдым. Ошо карганын богун жуулуп кетсе, ырыскын кетип калат деп скотч менен бастырып атыр бирөөсү. Как будто ошонун ырыскын карганын көчүгүнө байлап койгон. Жок, ырым-жырымга ишенген калк экенбиз өзү кыргыздар. Кээ бирлер мынтип эткен. Жана мына төбөдө уюлдап коет го. Ушуну кээ бир мынтип эткен. Кимин төбөсүндө уюлу экөө болсо, ошол эки аял алатмыш. Ырымды карап. Сеники бирөө эле го. Ырымды карап кой. Ал уюлдан болбойт экен, эки аял алган ал. Адамдын аракетинен эле болот экен ал. Çok kızık da ekem, elestetsен эми. Kudaya gelgen bolsaң, balаңар içebi içpeybi деп soraганын ордуна, balаңардын уюлу барбы жокпу деп турса ошо жерде. Экөө болсо бербейбиз деп. Эң кызыгы мынтип эткен. Жана жар-жарды чакырат го тойго. Ушундай ырым кылбаштыр. Жар-жар айткан кыз күйөөсү бар кыз болуш керек экен да буларга. Же болсо күйөөдөн ажырашпаган болсо, ошентип ырымдашат экен аны. Өткөндө бирөө мага чалып айтат. Жар-жарчың барбы деди, анан бар десем, анын күйөөдөн ажырашкан эмеспи, эки күйөөгө тийген эмеспи деп ушинтип менден сурап атат элестетиң. Как будто мен бир катын менен жашап аткансым. Биринчи тамадаңчы деген киши жок. Тамадаң суралчы деп койбойсуң. Мана мен Ошко келдим го. Ошко келип анан кичине коям, келгенден Ош түстөн бир карап коян, сагынып калдым. Сулайман тоосуна чыгып кетип атпаймынбы? Чыгып кетип атсам, ошол жерде бир жылмакай таш бар экен. Ошол жерде бир келиндер катар менен туруп алып, бирөөсү жатса, бирөөсү түртүлүп ушинтип атыптыр. Эмне кылып атасыңар десем, төрөгөн келин ушул жерден ушинтип түшсө, төрөйтмиш. Жана таштан төрөйтмиш да. Кояң чакайын эле. Жанында кыймылдап бас жүргөн күйөөсүнөн төрөп эле жөнүнө турган ташта. Ошо кантип болсун эле. Элестетип бала төрөлсө аташына окшош болот да. Бети сыйгалак бала турулуп калса элестетем. Бул кандайча төрөйт деп мынтип карап. Таш окшоп төбөсү одур-бодур болуп. Башынын баары уюлуп алып турса. Чынай өлкөтейин. Бергөстөй келатсам дагы бир мындай жер бар экен, мына турба, ага да асылышат. Эмнеге? Анда да төрөйт экен да. Турбага асылсачы. Ошол жерге асыл боюнда. Ошо. Ана мен ойлодум. Андан көрө сенин мойнуң асылса бир нерсе болмок да, турабы? Bir жыйынтык чыгабы дейм да, сага асылса. Неме каерде экен? Сага айтпаш керек окшойт. Сен что-то издеген атасың ошол жерге барып. Эртең менен сени таппай жүрсөм, ошол жерде турсаң, сага улам очилет менен келип мойнуна аласың. Келиндер турса ошо. Жакшы ниет менен туруп койсок, оштонан болуп калабы деп атпаймынбы? Жок, бир чет тур эле, ошол жерге тур. Балким бир результат болуп калса, ташка барбай калабы дейм. Жо мен улам биягынан десең ушунтсе төрөйткөн, анан асылса төрөйткөн, анан жылмакай түшсө төрөйткөн десе ичимен ойлодум. Эркектер эмне алып жүрөт бакта деп.
Jana Beçer ayallar korbalı ile taşqa barıp jabışıp öyle жүрse, je taştın büdürü жоқ dese. Jılbaqay eкен, jılbaqay. Jılbaqay. Ya bolbayt. Arsalanlap gülüp oturup özüm kalıp ketedi okşam bir palatаңызda. Çok iyi. Жаман кызыктай оорулар пайда болуп калды өзү адамдар. Бирок бизде кыргызда өзгөчө жана кошомат деген оору жаман экен. Не деген? Кошомат деген оору көп экен. Кошомат эмнеси? Мен бирөөнү кошомат. Аны бизде Ошто пактакар дейт ал оруна. Пактакор. Пактакор. Ушу айтам келгенде менен пакта сурайт менден. Пактакор дейт. Эми ал. Assalamu alaikum Çınar Kadirovich. Алейкум ассалам. Hoş geldiniz. Рахмат. Sizi görgөнüme kuvанычтамын. Ким бул? Ошо. Çınar Kadirovich. Пактакор. Çınar Kadirovich. Siz жакшынын birisiz. Jigittin pirisiz. Mına jigit bolsa sizdey bolsun. Qarаңыз, kaşı gözü qarang. Bunu qarang hem. Рахмат. Mına, Kuday sizge bergen barın. Rahmat. Gerek bolsa sizin içingizge tokulu atmatat. Men içime tokulup atpasa Abdullah akenin içine bir hafta özel batat. Aynen. Çınar Kadirovich. Men hazır inisiativa götürüp geldim. El çoğulgan jerde aytıp koyayın dep. Oş şahrının gireversine çoğun kılıp gözünüzü bakırayıp sizin haykelinizi ornatoyun otam. Men öyle gelen şimdi o mu? İyi deyiveriş gerek, lecheniyaga gerek, iyi deyiş gerek. Çınar Kadirovich, gözünüz barda sıylap kalaldı otam. Sen makul deyiver, bul özün nemetken momentu kol sayıp başım gerek. Çınar Kadirovich, butunuz talayt, oturup alыңызчы. Pakta. Otursanız yaraşasız. Pakta oturuyor. Вообще-то bunu olan orusu jaktı bana. Çınar Kadirovich, buna bağır yarışat. Siz gerek olsa hazırkının bugünkünün manasız. Aman! Koyamam işem kasem hiç ketemem. Koyalım. Şenu al verten anan ki. Dili şirin balık hem bunun ardından. Çınar Kadirovich, Kırgızda ulu gep var. Soğukta til yok dep koyat. Kanday? Babalardan kalgan jakşı gep var. Soğukta til yok degen. Aman men bunun orada tanıyt okşayım ben. Köp kettim de. Bir iki jol deputatan bolup odu bunun or. Köp deyim, köp ketdi. Üç işlerdi men siz arqılı, siz de hazırkının ay günü dep bilet. Al koydu o. Bulaz başka kadar koyuş gerek tam iş oşada. Ayın başkaca kalıp var birey koy. Oy gelgenden beri mine 2 tonna pakta tüketti. Şimdi. Ana pakta tüken ne kılanını bilmey jün berip koydum koluna. Az jündü özü tıtıp akka boyop şentip bir nesal iş kılıyor. Aka men minde de. Men ötkende geldim atmam gezdim joğuk kes. Men az girip gelesem joğuk ken ötkende gelsem onu giriverse palatada bir kişi jattır da. Da akçaç baskan, jaşı 70'ge tayap kalan kişi. Ana men girip gelesem bile eşik tep kelip atkan eken tarsıldatı öyle. Ana karay kalsam öyle meni karab bile. Zat kiniz urat deydi mağa karab. Düşündüm. Al Yok, bizim özgöçe patsiyent bolçal. Ne degen oru men oritiler? Al eme Abida degen oru men orit bolç. Dostu taşta ketken de burada. Ana giyin kayra eldeşken bilbeyim dostu gelip kayra yaktan ayıktır almayı etkensen çet mobilgetke alıp ketem de alıp ketti o. Çıkıp ketken 15 gün bolup kaldı. Alıp çıkıp ketti 15 gün. 15 gün bolup kaldı. Dos alıp ketti de. Dost alıp ketti. Başka jaktan da Anda ötkende çınık şey. Dubai'da bireyler aşağı oturat dediler. Oşalar ok şeytan da. Oşanda. Ne bir şey oşu gitti de. Ya aga. Kakar oşol palata boş ekendi onu. Toktagan jegem alıp gelip jatkara kalbaylı bak. Amerika kas Jaz geldi. Oşon jidiledi. Başkalar.